Бүгүнкүдөй экономикалык каатчылык кырдаалда ишкер чөйрө ишин токтотпой салык төлөп, жарандарды жумуш орду менен камсыздап турганы маанилүү. Андыктан мамлекеттик саясат ишкерлерди колдоого айрыкча көңүл бурууда. Бул багытта президент жыл жаңырганда ишкерлерди колдоо чаралары тууралуу жарлык чыгарса, өткөн аптада кол коюлган жарлыктын дагы бири ишкерлерди коргоого багытталды. Тактап айтканда, күч түзүмдөрүнүн фискалдык органдардын ачыкча текшерүүсүн ооздуктоо кадамдары көрсөтүлдү. Чындап эле мынакей ушул кылмыш иште текшерүүлөр чындап эле көйгөйгө айланыптыр. Азыр бизге ишкерлер кичинеден баштап чоңуна чейин кайрылып атышат, дээрлик күнүгө келип атышат. Анан албетте алар баягы иш жасабай эле өзүнүн ишкердик менен алектенбей эле баягы кабинеттерди аралап эле запросторго жанагы жообун кайтарып жүрө беришет экен да. Ушунун баарын чектетип бир жаратмандыкка өтсөк деген сөз туура да негизи. Белгилей кетсек, өткөн жылда башталган пандемиянын кесепетинен өлкөгө келген инвестициянын агымы дээрлик 30%га чейин төмөндөп кеткен. Аны менен катар октябрь айындагы саясий толкундоолорда чет элдик инвесторлорду чочутуп койду. Андыктан ишкерлердин ишенимин кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздап, мамлекеттин орунсуз текшерүүлөрүн азайтып, аларга шарт түзүү маанилүү болуп турат. Амантор Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.